Сузак районуна караштуу Октябрь айылындагы музыкалык мектептин жери жеке жакка берилип кеткен. Бул тууралуу мектептин жааматы айтып чыкты. 2008-жылы музыкалык мектептин имаратында өрт чыгып, жараксыз абалга келген. Кырсык болгон учурда музыкалык мектепти Замир Кайыпов жетектеп турган. Айыл өкмөткө мен арыз жазып, ушу зданияны бергиле биз оңдоп иштетели деп анан биз бул мурда эски уч комбинат болчу. Багындай эскилиги жеткен. Анан биз мугалимдерди, техникалардын күчтөрү менен, өзүбүздүн күчүбүз менен аракет кылып ушу мектепти ушу деңгээлге жеткирип, кайнектерди коюп, эшиктерди коюп, анан класс кылып, ошо жылдан бери ушул жерде иштеп келатабыз. Музыкалык мектеп Багыш айыл өкмөтүндөгү техникалык окуу жайдын бир бурчунда ишин уланта баштаган. Ошол учурда мектептин жетекчилиги жаңы имарат куруу зарылдыгы бар экенин айтып, Багыш айыл өкмөтүнө кайрылып, оң жооп ала алган эмес. Бул жерди силердики дели, бул айыл өкмөттүн жери, айыл өкмөттүн имараты, биз өзүбүз билебиз. Силерге бул жакты музыкалык мектепке бердик. Ушул жерде окуйсуңар, ушул жерден эмгектенесиңер деп айыл өкмөт ошондой деп мага айткан. Бирок мен айыл өкмөткө кайрылгам, биз мектеп салалы. Ушул жерге кайра салынат, бир күндөрү кайра Кудай кааласа десек, жок, силерге ушул жакты бердик, мектепти. Ушул жерде окуйсуңар. Ал жерде айыл өкмөт өзү чечет, өзү билет деп жооп беришкен. Кырсык болгондон кийин арадан бир жыл өтүп, мектептин жери Багыш айыл өкмөтүнүн токтому менен жеке жакка берилип кеткен. Токтомдо көрсөтүлгөндөй жергиликтүү тургун 5 сотук аянтталып, чайхана курган. 2009-жылы 2-июнда берилген экен, ошо Искендеров Даниярга чайхана куруу үчүн бөлүнүп берилген экен. Айыл өкмөтүнүн чечими менен, токтому менен берилип атат. Жолдошев Кыялбек дегендин мезгилинде берилген экен. Юристтин айтымында президенттин 1995-жылы чыгарылган жарлыгына ылайык убагында менчиктештирилип кеткен социалдык объектилер жана алардын жерлери мамлекетке кайтарылышы керек. Эгерде айыл өкмөттүн токтому менен берилген болсо, ал жокко чыгарылат. 2015-жылы дагы жарлык чыкты. Мамлекеттик мүлктөр сатылып кеткен, мыйзамсыз сатылган мүлктөрдүн бардыгы мамлекетке кайтарылсын деген. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул указ, жарлык, президенттин жарлыгы бул мыйзамдан жогору турат. Ал түз аткарылыш керек. Демек, бүгүнкү күндө эч кандай бир дагы мамлекетке караган мектептер, бала бакчалар, маданият үйлөрү сатылбайт. Эгер сатылган болсо, бул мыйзамсыз. Жердин ээси делген Данияр Искендеров менен байланышканыбызда тиешелүү документтери бар экенин айтып, бирок комментарий берген жок. Сөз болуп жаткан музыкалык мектеп азыр техникалык окуу жайдын имаратында ишин улантууда. Мында 50 окуучу комуз жана аккордеон боюнча сабак алышат. Себеби музыкалык мектепте кааналар гана эмес, кадр дагы жетишпейт. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.